Моерден азыр сиз да көтөрдүңүз коронавирус вопрос боюнча. Мен да мурда сүйлөгөн айымдагы ошо коронавирус боюнча айтып кетти. Мен жана айткандай маалыматты изилдеп, маалыматты ар жактан карап изилдей турган мындай профессионально иштеген адам катары жана айттым, мен ошол экени жакшылап карап көрдүм. Акыркы күндө мени абдан чочутуп атат бул. Азыр болуп аткан саясий проблемалар азыркы моунун баардыгы биякта калган турат. Бир нөт ичинде мен кыскача айтып кетейин. Качан пайда болду коронавирус? 19 декабрда первый больнойлор чыкты Ухань шаарында, Хубей провинциясында. 11 миллион, 12 миллионга жакын эл жашаган эң центральный Китайдын жеринде. Аны болсо кытайлык бийликтер жөн эле кирип, андай мындай эмне чыгарып атасың, эгер биз өнүп аткан мамлекет бул тест тартын берет деп жапкан аракет кылды. Аягынан декабрдын аягында 29-тарында уже айла жок, анан кийин аны признали. Новый вирус деп, коронавирус деп. А бир азыр интернетти карап көрүлөчү. Ар кандай альтернативный источниктерди окуп көрүлөчү. Карап көрсөңөр, мына Америкада кече бир телевидение каналда сүйлөп атат. Бир Кытай улутундагы. Никакой не коронавирус дейт. Это какая-то биологическая бир лабораториядан чыккан болезнь дейт. Контролдон чыгып кетти дейт. Азыр кайтып аткан жанагы 2450 киши каза болду мына бүгүнкү күнгө карата статистика боюнча. 81 миң киши пораженный деп атат. Айтып аталар, 250 миллион карантинде турат Кытайда. 1,5 миллион өлдү. Жок, 1,5 миллион вируска жуктун, 50 миллион өлдү көрөт. Ошол жерде крематорийлердин бар тең күнү-түн иштеп, 49 крематор күнү-түн иштеп бүтө албай өртөп. Деген маалыматты ачык айтты, Американын аудиториясына айтты. Аякта Америкада биздикинен да катуу мыйзамдар бар. Эгер умышленно клевета кылып, умышленно башка эмени элди үркүтүп, коркутуп, паника алып барат болсоң жооп бересиң айдан. Ал билиш керек ал киши, американский аудиторияга айтып аткан киши. Ошондой да айтып атат. Экинчи дагы фейк дагы информациялар кетип атат. Ал мондой болгон, ал жанагы тиги капсула жарылып кетип ошол жерден көп киши өлгөн, азыр ичине чийирип атат, өлүп атат, камап атат, кече эмелер чыгып атат. Бирок заколачивает двери. Килеген этаждар менен эшигин биликтерге жаап коюп эшикке чыкпайсыңар деп туруп, сыртынан муруп туруп, досканы уруп кетип атышат. Бул эмнеге алып келет? Анан мен ойлоп көрдүм. Биякта эмне болот бизде? Мына 20-сынан баштап килеген Россия чегарасын полностью жапты Кытай граждандарына. Полностью жапты. Авиация, железнодорожный, автомобильный транспорт, бүт чегараны, любой визаны кетирбейт. Только транзит менен кеткен аэропортко адамдарга макул берди. Андыктан аэропорттон келүү, түшүп ошол аэропорттон кетип кала тургандарга уруксат берди. Калгандарын баарын жапты. Эмнеге Россия жапты? Эмне үчүн 19 декабрда жапкан жок? Эмне декабрдын аягында билгенден жапкан жок? Эмне январьда жапкан жок? Эмне февральда жапкан жок? Именно азыр жапат. Значит, что-то серьезно болуп аткан көрүнүп атат. Кече Всемирная организация здравоохранениянын жетекчиси эме кайрылды. Тиги жок, мамлекет жок, эмеге билдирүү кылды. Анан бүт дүйнөдөгү мамлекеттердин өкмөт башчыларына кайрылуу кылды. Азыр дагы убакыт бар, бул өтө коркунучтуу проблема. Эгерде биз баары биригип алып туруп, чара көрүп, азыр муну токтотуп калганга биздин азыр мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ушул мүмкүнчүлүктү азыр убакытты кетирбей камап кала албасак, эртең чатак болгон турат. Чоң проблема айланган турат, дүйнөлүк проблема айланган турат деп кабыл алды. Значит, муну айткандан кийин айтылбаганы андан чоң проблема экени байкалып турат. Ошондон мен жанагы резолюцияга ушул маселени министр здравоохранения эмес, ал министр здравоохранения эме исполнитель. Өкмөт, пока еще өкмөт иштеп турган өкмөттү. Жок, мен айтып коюп атам. Өкмөт тез арада коомчулуктун морекини ачыкка чыгартып кылып аткан иштер жөнүндө маалымат берсин. Экинчиси, эми өкмөт маалымат бердим. Мен дагы жана эме мындан да катуу радикальный эмеге эметем. 17-жылы Атамбаев мында болбой калган көрүп, коррупцияга маалып, таптакыр тескери алып бараткан көрүп, биз инициативный группа менен теневой правительство деп түшкөнбүз. Мына ошо теневой правительствонун жетекчиси кылып мени шайлашкан. Көмүскөдөгү өкмөт кылып. Ана ошондо биз сунуштарды бере баштаганда ошондо бийлик чочуп кетип, бизди ажыраткан аракет кылып, бирок биздин эмелердин баары кабыл ала баштаган. Болбосо давайте анда азыркы өкмөттү кетирсин. Мына ошол результат киргизели. Могу иштебеген өкмөттү кетирип, элдин убалына калбасын. Азыр шайлоого чейин бир жакшы эл ишенген өкмөттү президенттин колунда эмес бул. Президенттин полномочиясы бар. Бирок президенттин азыр авторитети жетет. Президент азыр ошол экин бар калчып аткан президент эле. Президентке кайрылып калалы. Могу өкмөттү кетиргенге аракет кылгыла.
Tez aranın getirgile dagı azırkı şaylooga жаңы өкмөт, технический өкмөт келсин. Профессионалдардан турган, интеллектуалдар келип туруп, ошол өкмөт келип кырдаалды алып, анан о азыркы кырдаалдардан алып чыгып кетет. Болсо бизди чоң проблемалар күтүп турат. Мен кооптондурат. Рахмат. Ассаламу алейкум достор, кыргыз эли. Биз 70 аппаратка заказ берген болчук. Ага кошуп 70 аппарат заказ бердик дагы. Общий 140 аппарат понедельник кечинде келе турган болду. Вторник 140 аппаратты врачтардын өзүнүн колуна биз тапшырып беребиз. Минздравка бербейбиз, биз врачтардын өзүнүн колуна, палаталарга коюп беребиз, эл менен кошо. Жуманын акырында буюрса дагы бир рейс келе турган болуп атат. Ага 300 аппаратка заказ берип атабыз. Биздин бай агаларыбыз жөн турбай алар дагы заказ берип бизге тыйындарын перевод кылып атышат. Общий буюрса 1000 аппараттан ашыкча заказ беребиз айдын аягына чейин деп ойлойбуз. 1000 аппарат заказ бергенден кийин элибизге ушул жетет, аппараттар достаточно дей турган болсо, биз акча каражатты дагы да башка жака колдонобуз. Ал нерсени Минздрав ачуу чындык болсо дагы ачык айтсын бизге эмне муктаж. Биз азыр эл көрүп тургандай скорый помощь аябай муктаж болуп жатат. Скорый помощька өзүңүздөр көргөндөй, скорый помощьту биздин врачтар түртүп жатат. Биздин врачтар ал скорый помощьту түрткөнгө же башка нерсе кылып, ал скорый помощьту зорго жүргүзгөнгө татыктуу эмес биздин врачтар. Биздин врачтар комфортный, жакшы скорый помощьтарда элдин кызматын аткарганга татыктуу. Бүгүн Минздравдын представители Айнур эже ошол нерсени айтып жатып, ыйла берди. Өзүңүздөр көргөндөй, биздин бир депутат эжебиз скорый помощь жок деп ооруп жатып, ал жерде дагы ал сүйлөп кетти. Бардыгыңыздардан жүрөгүңүздөрдү өйкөп жаткан бардык проблемаларды чечүүгө аракет кылабыз деп ойлойбуз. Биз кыргыз эл менен бирге. Мага болгон ишенимиңиздерге чоң рахмат. Менин атам таза инсан болгон, чоң аталарым таза инсан болгон Алай элинен. Мен да кыргыз элимин ишеничин актап берем деп сиздерге убада берем. Кыргыз элиме өзүмдүн атыман, досторумдун атыман ыраазычылык таазим этем сиздерге. Ушунчалык ынтымак, биримдик көрсөтүп, бир эле Кыргызстанга эмес, дүйнөгө ынтымак эл экенибизди көрсөттүк. Рахмат сиздерге. Дагы бир жолу таазим этем. Биригип дагы да токтотпойлу бул нерсени. Байлар, агалар, бай агалар, бул нерсени дагы да жардам бериңиздер. Бирге жеңебиз бул нерсени. Рахмат сиздерге. Аман болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Бирге болойлу. Рахмат.